Анан Теңир Мусага мындай деди: жер адам санына жараша бөлүнсүн. Кайсы уруунун саны көп болсо, ага көбүрөөк жер бер. Кайсы уруунун саны азыраак болсо, ага азыраак жер бер. Жерди ар бир уруунун санына жараша бөлүштүр. Жер өкчөмө таш менен бөлүштүрүлсүн. Алар ата бабаларынын урууларынын аттарына жараша үлүш алышсын. Жер саны көп урууга да, саны аз урууга да өкчөмө таш менен бөлүштүрүлсүн. Өз уруулары боюнча эсепке кирген Леби уруулары булар: Гейршондон тараган Гейршон уруусу, Кааттан тараган Каат уруусу, Мерариден тараган Мерари уруусу. Лебиден тараган уруулар булар: Либни уруусу, Хеброн уруусу, Махли уруусу, Муши уруусу, Корак уруусу. Кааттан Амрам төрөлгөн. Амрамдын аялынын аты Жохебет, ал Лебинин кызы. Аны Лебинин аялы Мисирде төрөгөн. Ал Амрамга Арун менен Мусаны жана алардын карындашы Мириямды төрөп берген. Арундан Надап менен Абуют, Элазар менен Итамар төрөлгөн. Бирок Надап менен Абуют Теңирдин алдына башка от алып келген үчүн өлүшкөн. Ошентип 1 айлык жана андан жогорку жаштагы эркек аттуулардын саны 23 000 болду. Алар Исраил уулдары менен чогуу эсептелген жок, анткени Исраил уулдарынын арасынан аларга жер бөлүнгөн эмес. Жерихонун маңдайындагы Иордандын боюнда Маап түздүгүндө Муса менен ыйык кызмат кылуучу Элазар санап чыккан Исраил уулдарынын эсепке киргендери ушулар. Булардын эсебине Муса менен ыйык кызмат кылуучу Арун Синай чөлүндө санап чыккан Исраил уулдарынан бир да киши кирген жок. Анткени Теңир алар жөнүндө алар чөлдө өлүшөт деп айткан. Жепундун уулу Калеп менен Нундун уулу Жашиядан башка алардан эч ким калган жок. 27 бөлүм. Ошондо Салапаттын кыздары келишти. Салапат Хейпердин, Хейпер Гилаттын, Гилат Махирдин, Махир Менашенин, Менаше Жусуптун уулу. Салапаттын кыздарынын аттары Махла, Ноя, Хагла, Милка жана Тирсале. Алар Муса менен ыйык кызмат кылуучу Элазардын төрөлөр менен баардык жамааттын алдына келип, жыйын чатырынын оозунда туруп мындай дешти: биздин атабыз чөлдө өлгөн. Ал Теңирге каршы чыккан Корактын таламдаштарынын арасында болгон эмес. Ал өз күнөөсү үчүн өлгөн. Анын эркек балдары болгон эмес. Эркек баласы жок болсо эле атабыздын аты өз уруусунун арасынан өчүп калышы керекпи? Атабыздын бир туугандарынын арасынан бизге да жер бергиле. Муса бул ишти Теңирдин алдына койду.